Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, Медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Түз көрсөтсө керемет болмок. Мадумаров 4 көчө боюнча тагылган айыптарга жооп кылды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров азаттыкка курган маегинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы талаштуу болуп келген 4 көчө боюнча өзүнө тагылган айыптарга жооп берди. Ал бийлик 4 көчө боюнча анын күнөөсүн далилдей албай койгонун белгилеп, убагында кабыл алган чечими тарыхый болгонун айтты. 8 ай ийнине учу менен чукулап отуруп, таба да албай коюшту. Далилдей де албай коюшту. 62 күбө чакырды, өздөрү чакырды, мен эмес. Алар сотто бир добуштан Мадумаровдун чечими өлкөнүн пайдасына чечилген деген жоопторун беришти. Ошол кездеги Баткендин акими, Лейлектин акими, Баткен облусунун жетекчилери бир ооздон ушундай көрсөтмө беришти. Алар менин досторум же партиялаштарым эмес. Мындайча айтканда, чакырылган 5 генерал тең Мадумаровка бара келди деген баасын беришти. Эмне үчүн сот жабык өттү? Ушундай акыйкат элге жетип калбасын деген коркунуч менен өттү. Эгерде соттук отурумду түз алып барып көрсөтүп берсе, керемет болмок да, укмуш болмок деди ал. Буга чейин УКМК башчысы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин 19 марттагы жыйынында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маалымат берип жатып, 4 көчө боюнча протоколго кол койгон. Ошол кездеги коопсуздук кеңештин башчысы Мадумаровду чыккынчылык менен азырда камаса болорун айткан. Белгилей кетсек, Мадумаров 2023 жылдын 2 сентябрында камакка алынган. Анын иши 2024 жылдын 26 мартында 1 май райондук сотунда каралып, ал мамлекетке чыккынчылык жана алдамчылык беренелери боюнча күнөөлүү деп табылып, бирок эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жазадан бошотулган. Мадумаров жогорку инстанцияга кайрылган эмес, ал соттун өкүмү күчүнө киргенге чейин УКМКнын тергөө абагында кармалып, 26 апрелге караган түнү эркиндикке чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясы былтыр 26 апрелдеги отурумда Адахан Мадумаровдун мандаты боюнча маселени карап, анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Учурда эки өлкө ортосундагы чек ара чечилди. Жетишилген келишимди парламент 19 марттагы жыйынында ратификацияласа, ага президент Садыр Жапаров 25 мартта кол койду. Макулдашууга ылайык 4 көчө нейтралдуу макамга ээ болду. Булак Субергеров. Эми жол эрежесин бузган айдоочулардан жеринде сынак алынат. Кайра тапшыруунун баасы. Ушул жылдын 1 сентябрынан тарта жол эрежесин бузган айдоочулар үчүн токтотулган жерден жол эрежелери сурала баштайт. Сынактан өтпөй калгандардын айдоочулук күбөлүгү алынып, унаа мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Аны кайтарып алуу үчүн жаран кайрадан сынак тапшыруусу зарыл. Алдын ала маалымат боюнча айдоочу биринчи жолу кайра тапшырууга жөнөтүлгөндө сынак үчүн 500 сом, ошол эле айдоочу экинчи жолу сынак тапшырууда өтпөй калып, экинчи жолу кайра келсе 1000 сом, үчүнчү жолу тапшырууга келсе 2000 сом төлөйт, үчүнчү жолу дагы кулап, төртүнчү ирет сынак тапшырса 4000 сом төлөйт. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзовдун айтымында, мындай иш-чара жол кырсыктарын алдын алуу максатында жүргүзүлөт.
Тилекке каршы учурда бизде жол кырсыгы көп катталып жатат. Жол кырсыгына себеп болгон айдоочулардын көпчүлүгү эреже билбей айдоочулук күбөлүктү сатып алгандар болуп чыгууда. Жол эрежесиндеги 5 эле белгини көрсөтсөң, 5-өнү тең билбегендер четтен чыгат. Статистикалык сандарды мисал келтирбей эле коеюн. Жол кырсыгынан каза тапкан мекендештерибиздин саны жүздөп саналат. Көбүнчө дал ушул эреже билбегендердин айынан айрымдары жетим, айрымдары аймончоктой уул кыздарынан айрылып, иштеринен кан өтүп, жер мушта отуруп калып жатышат. Дагы канчасы майып болуп калууда. Ошондуктан президентибиз 1 сентябрга чейин ички иштер министри менен унаа мекемесинин жетекчисине бул багытта иш-аракеттер планын иштеп чыгууга тапшырма берди деп жазган ал соц тармактагы баракчасына. Транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттиктин мурдагы унаа мекемеси айдоочуларды каттоо бөлүмүнүн баш кадиси Бактыбек Жунусов 1 радионун эфиринде 1 сентябрдан тарта айдоочу жол эрежесин бузган учурда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан сынак алынарын айтты. Эгер ал айдоочу сынакты тапшыра албаса, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигине сынак тапшырууга жөнөтүлөт, деди ал. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын жетекчиси Байказы Айтыкул уулу жаңы эреже боюнча процедуралар ички иштер министрлиги жана транспорттук каражаттарды айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик тарабынан иштелип чыгарын кошумчалады. Жунусов учурда эреже бузган айдоочулар тапшыра турган сынактын тартиби боюнча да түшүндүрмө берип өттү. Агенттикке бүгүнкү күндө алгачкы жолу айдоочулук күбөлүк алар алдында башка категорияларга даярданууда. Соттун чечими менен транспорт каражаттарын айдоо укугунан убактылуу ажыратылган жарандар квалификациялык сынак тапшырышат. Анан 2023 жылы эрежеге өзгөртүү кирди. Айдоочу жол эрежесин 3 ирет одоно бузса, квалификациялык сынак тапшырат, дейт Жунусов. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын маалыматына ылайык 2025 жылдын башынан бери өлкөдө 1300дөн ашык жол кырсыктары катталган. Анын кесепетинен 2000ге жакын жаран жаракат алып, 110 адам каза болгон. Таласта келинди 1 миллионго алдаган шылуун Нарындагы банк кызматкери болуп чыкты. Талас милициясы Нарын шаарынан шылуундукка шектелген банк кызматкерин аныкташты. Бул туурасында облустук милициянын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, өткөн жылдын 2 декабрында Айтматов райондук ички иштер башкармалыгына 1998 жылы туулган келин арыз менен кайрылган. Ал анда онлайн акча табууну сунуштагандарга 1 миллиондон ашуун акчасын алдырып койгондугун айтат. WhatsApp тиркемеси аркылуу ссылкаларды жиберип, башкалар менен бөлүшүп туруу талабы коюлган. Ал үчүн келиндин М-банк картасына 200-500 сом өлчөмүндө акчалар келип түшүп турган. Ишенимине кирип, көбүрөөк акча табуу сунушу берилген. Сунуш боюнча арыз ээси интернет алдамчысынын электрондук капчыгына акча салуусу керек болгон. Алгач 7 ноябрда 12.800 сом акча салган. Бирок салган акчасы кайра толук кайтарылбастыктан интернет алдамчысы дагы акча салып, көбүрөөк кайтарып алууну сунуштаган. Салган акчаларын кайра кайтарып алуу үчүн арыз ээси 9 жолу ар түрдүү суммадагы акчаларды которуп, жалпы суммасы 1.027.800 сомду түзгөн. Бул сумма 20 күндүн аралыгында которулган. Жыйынтыгында буга чейин байланышкан номер өчүп, шылуун изин жашырган деп айтылат маалыматта. Бул факты боюнча кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада Нарын шаарындагы банктардын биринде иштеген 2000 жылы туулган шектүү кармалды. Жанынан далил катары буюмдар табылган. Азыркы учурда шектөөнүн башка кылмыш иштерине тиешеси бар же жоктугун тактоо аракеттери жүргүзүлүүдө. Булак Суперкежи. Мышыктын баласы дагы бөтөн жерде калышын каалабайм. Мадумаров Бакиев тууралуу пикирин билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров азаттыкка курган маегинде качкан президент Курбанбек Бакиевди өлкөгө алып келүү боюнча пикирин билдирди. Негизи каны качкан элдин куну качат, дейт. Эмнеге качты? Маселе ушунда. Ушул кезге чейин Бакиев бир канча жолу эгерде адилеттүү, ачык сурак боло турган болсо, анда мен сурак берүүгө даярмын деп айтты. Ал Курманбек
Бексалиевичтин позициясы. Муну эл кандай кабыл алат, ал элдин позициясы. Бийлик кандай кабылдайт, ал бийликтин позициясы. Эгерде бийлик чындап ак карасын талдай ала турган болсо, бардыгын алып келип иликтеш керек. Мен мышыктын баласы дагы бөтөн жерде калышын каалабайм, деди ал. Эске салсак, президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде Курманбек Бакиевди алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан. Өлкө башы сөзүндө Беларусь мамлекети камабасаңар өткөрүп беребиз деген талап койгонун белгилеген. Кийинчерээк президенттин маалымат саясатынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Facebook баракчасында Курманбек Бакиев Кыргызстанга кайтарылса, бир топ коррупциялык иштердин бети ачылмактыгын жазган. Ал арада качкын президент Минск шаары менен Жалал-Абад шаарында ооз ачар өткөргөнү белгилүү болду. АКШ Орусия тарап менен Эр-Рияттагы сүйлөшүүнүн чоо жайын ачыктады. Эр-Риятта АКШ менен Орусия делегацияларынын ортосундагы сүйлөшүү тууралуу Ак үй билдирүү жасады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Аталган сүйлөшүүнүн чоо жайы АКШ кечээ 25-мартта ачыктаган. Анда бир нече маселелер талкууланганы маалым болду. АКШ менен Орусия коопсуз навигацияны камсыз кылуу, күч колдонууну жоюу, Кара деңизде коммерциялык кемелерди аскердик максатта колдонууга жол бербөө боюнча макулдашты. АКШ Орусиянын айыл чарба продукцияларын жана жер семирткичтерди экспорттоодо дүйнөлүк рынокко чыгуусун калыбына келтирүүгө, деңиз камсыздандыруу наркын төмөндөтүүгө, портторго жол ачууга жардам берет. АКШ менен Орусиянын президенттери Орусия менен Украинадагы энергетикалык объектилерге кол салууга, тыюу салуу жөнүндө келишимди ишке ашырууга чараларды иштеп чыгууну макулдашты. АКШ менен Орусия бекем жана туруктуу тынчтыкка жетишүү үчүн аракетин улантат деп жазылган Ак үй тараткан маалыматта. Беле кетсек, буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 24-мартта Эр-Риятта өткөн орусиялык жана америкалык делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн мазмуну ачыкталбай турганын билдирген эле. Садыр Жапаров жеңиш менен аяктаган беттешке өзү күбө болду. Президент Садыр Жапаров футбол боюнча Кыргызстан менен Катар курама командаларынын беттешин жеринде көрдү. Бул тууралуу президенттик администрация кабарлап, оюн учурундагы сүрөттөр менен бөлүштү. Белгилүү болгондой, кечээ 25-мартта Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өткөн беттеш 3-1 эсеби менен биздин футболчулардын пайдасына аяктады. Эки курама 2026-жылдагы дүйнө чемпиондугуна тандоо этабынын 3-чү айлампасынын алкагында оюн өткөрүштү. Айта кетсек, Катар курамасы учурдагы Азия чемпиону. Ысык көлдө ак куулар ачкадан өлүүдө деген видео тарады. Соц тармактарда Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылындагы көлдүн жээгинде ачкадан ак куулар өлүүдө деген видео тарады. Аталган видеонун автору буга чейин дагы ак куулар өлүп жатат деген видео жарыялаганда, алар жазында ачкачылыктан өлүүдө деген жооп алган. Атайын жай жасап ак кууларга тамак берүүнү уюштуруп жатабыз. Кайсыл жерден ушундай ак кууларды көрсөңүздөр, аларга азык берип, бул жаныктарды сактап калууга салым кошолу деген ал.